Сизге барып көрсөттү мени. Сиз мындай көз ачык беже ошондо? Эже бул сизге не деп барды? Бул кызды не кылып бериң деп барды? Ошо сиз көз ачык экенсиз. Ошону эме кылсак жок кылсак болобу, жок кылсаңыз керек деп сенеттен кийин азыр десе, азыр десе деп андан кичи айгы менен отурганда көрүп калдым эле да. Сиз бужумдан болосузбу эже? Мен бужумдан болом, это жолмотта иштеген акынагай барга. Эже ушуларды ачык айтып бере аласызбы мага? Себеби булар мени баякындай кылып атат да, жалган айтып атат да. Жала жаптым кырактан мына кызым биз деп мына азырын немелерин баарын улууларын жазып берейик, сиз фейкке чыгарып койсоңуз жакшы болот деди. Ошол Алимбеков деген губернатор менен неме кылса биз жазабыз, фейкке чыгарып коет, сизге болот десе биз жардам кылабыз деген да. Сизге жардам кылабыз дейби? Силерге айтасыңыз деп батмугатты фейкке чыгарып сагам. Сизге жардам кылабыз дейби? Мени мындай жаманатты кылып бер дегенби? Жаманатты кылып фейкке чыгарып, сиз эч ким кармабайт го деди да. Түшүндүңбү? Түшүндүм эже, рахмат мага ачык айтканыңыз үчүн. Неге мага мындай жакшылык кылып атасыз эже? Жок, ачантан мени изат таппай жүрөм. Мениби? Ооба, батым. Анан Айгүлдүн алдына отурат десин да, Айгүл ананга кийинчерээк сүйлөшөбүз, ана берем, мына берем деп Айгүл анан да болмасын калды. Рахмат эже, жакшылыгыңызга. Арзыгүл Калымбетованын жүрөгүнүн токтоп калышына себепкер жарандар жазасын алышсын. Мындай пикирин Сайракан Салиева аттуу Фейсбуктун колдонуучусу жазып чыкты. Акипресс кабарчысы Арзыгүл Калымбетова 38 жашында дүйнөдөн кайтты. Жап-жаш журналистикада дагы да кыла турган көп иштери бар бул кыздын жүрөгүнүн токтоп калышына эмне себеп болду? Мындан бир нече күн мурда социалдык тармактар аркылуу өздөрүн жарандык активист деп атаган Роза Маманова жана Батма дегендердин Арзыгүлдү каралаган посттору чыгып жаткан. Ал тууралуу ушул аталган кишилердин аккаунтунан маалымат алууга болот. Анда жеке адамдын аброюна шек келтирүү бар. Атургай көзү ачык аял фейк аккаунт ачып каралап бер деп сунуш кылган кишисинен фактыларын көрүүгө болот. Бул жерде жарандык активист менен кабарчынын ортосундагы көрө албастык гана эмес, ортодо адам өмүрүнүн кыйылышы жатат. Роза Маманова кандай жарандык активист экендиги белгилүү. Эч кандай факт, аргумент жок эле бирөөнү каралай берчү. Роза Маманова менен Батма деген жарандар мыйзам чегинде жазаларын алууга тийиш. Анткени элге көрүнүктүү медиа кызматкердин бетине көө жаап, натыйжада жүрөгү бул нерсени көтөрө албай калды. Бул өз кезегинде мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылуу менен коштолуусу керек. Мындай каралоолор жекеликке асылуу аркылуу жүрөгүнө күч келтирүү өтө жаман тенденция. Урматтуу президент, урматтуу бийлик өкүлдөрү, бул нерсе ушул бойдон калбашы керек. Жоопко тартууңузду суранабыз мындай кишилерди. Ал эми бул айым чегарачы эмес, бирок чегарада кандай гана окуя болбосун, биринчилерден болуп окуя болгон жерге жетип барат. Ал Баткендеги жергиликтүү журналист айым Арзуу Калымбетова. Арзууда Баткендеги чегарачы журналист деген атка конгон. Ал өткөн жылы чегарадагы кагылышууларда аял болгонуна карабастан өмүрүнө коркунуч жаралса да, өз милдетин аткарып, окуянын очогунда жүргөн. Ошол журналисткада дагы айтылат да, биринчи очередде ошол журналисттин өзүнүн коопсуздугу деп. Бирок биз мындай Баткенде жашагандыгыбыз үчүн көп жылдардан бери мына ошол чегарадагы баягы чыр-чатактар болуп бизге адаптация болуп калганбы, өзүбүздүн милдетибизди аткарайык деп мен көбүнчө ушул чегарада бир чыр-чатак болсо мен отура албай калам да. Себеби баягы маалымат согушу деп коебуз, мына ушул дагы жүрүп жатат да бүгүнкү күндө.